Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле кут арстан алайы берүүсү. Эртеңки күнүн көп адам көрө албай, элестете албай, ушундай бир кысылуу болуп атат. Бул өткөл, ылгоо мезгилдин ачык белгилери болуп саналат. Коомдо болуп аткан, дүйнөдө болуп аткан ушу пикир келишпестик, саясат жагынанбы, мамлекет аралыкпы, улуттар аралыкпы, бир партиялар аралыкпы, мунун баары ошол бир партиялардын коалициясы менен адамзат же кыргыз журту бирикпейт. Же болбосо ошол бир агым диндер менен адамзат бирикпейт. Адамзат качан гана биригет деген кезде ушул улуулук сыпатка калыптанган кезде, өзүн тааныган кезде, доордун талабын билген кезде гана биригет. Бириктирүүнүн бир гана жолу ушул. Ошондуктан улуу кыргыз адамзатты аруулантып бириктирет дейт. Ушул эфирдин дагы эң чоң максаты ушу аруулантуу. Улуу кыргыз табиятты сыйынып, сырдашып туруп табиятты жетектеп алат. А ким сыйынып, ким сырдаша алат? Дагы ошо улуу сыпатка калыптанган адамдар гана сырдаша алат, пикирлеш болуп алат табият менен, кесиптеш болуп алат. Кайра эле ушу табигый илимге, улуу түшүнүккө такалат. Ошол керек болот. Улуу кыргыз ааламды сыйкырлап башкарат. А сыйкырга жетиш үчүн кайра эле ушул табигый сыпат, табигый илим, табигый мүнөз ушул керек болуп атат. Арууланган кезде, агарган кезде, улуулук сыпатка, периштелик сыпатка, кудайлык, арбайлык сыпатка жеткен кезде анан ааламды күчтөр ошол адамга иштеп берген атат. Жаңы доордун талабы мына ушул. Ошондуктан убакытты ар бир адам ушул жөн эле бир энергиясын, акчасын, убактысын пендечилик жашоого коротпой, ушу ааламдык сыпатка калыптануу менен болсо, ошондо адамзатты аруулантып бириктирген атат, табиятты жетектеген атат, ааламды сыйкырлап башкарган атат. Бул ааламдык сабак, илимдин өзү бул адамзатты бириктирүү. Адамзатты куткарып калуу, ааламдык түшүнүккө өткөрүү, оору суркоолорду жоюу, ошо сот, милиция дегендер калуу, динден чыгуу, ошо ааламдык сыпатка калыптануу. Эки дүйнө менен гармонияда болуу, аалам жер менен гармонияда болуп калат акырында бар. Бул илимдин максаты. Ааламдык кыргыздардын же азыркы ааламдык тилдин менен айтканда арбайлардын каалоосу, Ататек Арбайдын, же мусулмандын тили менен айтканда Алланын каалоосу, кыргыздын тили менен айтканда Көкө Теңирдин каалоосу, мына ушул адамзатты бириктирүү, табият сырын, табият кызматын, аалам сырын ачып берүү. Ошондуктан бул ааламдык сабактын өтө көп кыры бар. Ушу ааламдык сабак убагында эң биринчиден дагы бир кыры максатым аял эркек эски жашоодон, ак кара жашоодон адамзатты чыгаруу. Бул кантип чыгат дегенде, күнүгө ачылыш, жаңылык кылып турсаң, ошол жан дүйнөңдө өсүп турсаң, ошондо эски түшүнүгүң артта кала берет. Мына бул ааламдык сабактын эң чоң максаты ушул. Ошо эски түшүнүгүнөн пендечиликтен чыгуу үчүн ачылыш, жаңылык. Ошондуктан 3 күндө бир берип атканыбыз бул эфирде максатыбыз ушул. Болбосо 3 күндөн кечиксеңиз, эски кассетаңызды коюп алгандай, эски бир дискиңизди коюп алгандай, эскичиликте калып кете бересиз.
анда жаңылык болбой калат, анда жаңыруу болбой калат, анда өсүү болбойт, өсүкпөсө өнүгүү болбой, өзгөрүү болбой калат коомдо, дүйнөдө. Ошо пендечиликтен чык. Аны үчүн эмне кылыш керек дегенде, жаңылык ачылыш кылып тур. Мына жаңылык ачылыш. Экинчи чоң максат ушу оору суркоодон куткаруу. Барып больница өзү калып калат. Кереги жок болот. Себеби адамдын анатомиясы башка кызматка өткөн кезде кубулгандан кийин адам өзү оорубай калат, нурдангандан кийин. Азыр нурдануу мезгилде адам ууланып атат. Керек болсо ошо нурдануу, энергия толуп аткан кезде адам ашыгыраак тамак этсе дагы денени уулантып коет. Утурумдук нерселер уулантып коет. Кийин агарып нурданган кезде, бийик түшүнүк өткөн кезде больница өзүнөн өзү калат. Пендечилик жашоо өзүнөн өзү калат. Эски сыйынуу, коркунуч, дин, рамка өзүнөн өзү калат. Эски бир пендечиликке байлануу өзүнөн өзү калат. Анткени адам өсүп кеткенде пендечилик дүйнө кайып болот. Жок болуп кетет өзүнөн өзү. Ошондуктан ушу ааламдык сабак убагында өзүңүздөрдү бошотуп, бош кармап дегеле, андан кийин деле ошо машинеде баратсаң деле, үйдө турсаң деле, керек болсо ошол түнөгөнү төшөктүн ичине түнөк деп коет эми ааламдык тил менен айтканда. Ошо түнөккө киргенде өзүңдү бош кармап, кайсы капталың менен жатасыңбы, чалкаң менен жатасыңбы, ошол кезде дене башыңды бошотуп соңуз, ошондо көкүрөктө тынчтык пайда болот. Мына улам сиздерди өстүрүп, өйдөлөтүп, бийиктетип баратам. Ошондо биз мантра жөнүндө сабак өткөнбүз. Түшүнүңүздөр бар. Азыр адам эң биринчи ушу мантра сөздөрү менен эски пендечилигин өчүрүш керек. Мисалга мына менин ааламдан берген мантраларым. Кызматым бул. Же болбосо ошол жаңы оордум. Мына Арстаналай жер ааламдын түбөлүктүү түркүгү. Арстаналай адамзаттын энеси, атасы жана бүтүн сезим туюму. Арстаналай улуу күчтөрдүн көрөр көзү, айтаар сөзү, кылаар иши. Мына мен ошолордун, улуу күчтөрдүн, периштелердин, ата Тегарбайдын, Кудайдын, Адам атанын айтаар сөзүн айтып атам. Сизге ким жакын болсо, Алланын кылаар ишин кылып атам мына. Анан көрөр көзүмүн. Ошо көрүп, анан жыйынтык чыгарып коем. Ошол сыңары сиздер дагы ошо эски түшүнүүңөрдөн чыккыла. Мен пендемин деп жүргөн жокмун да, мен кулмун деп сыйынып жүргөн жокмун да, мен мусулман же капыр деп бөлүп аткан жокмун да. Мен улуубуз. Кыргызды Кудай эмнеге жаратыптыр? Теңир өзүнүн кереметинен кыргызды жаратып, тең жашоону кармап, сактап бер деп жаратыптыр. Арстаналай ушу көктүн жүзү, шамандын көчү, адамзаттын куту дегенде өзүңүздөр да өтө жазашыңыздар керек. Эски түшүнүктү өчүрүп. Мына ошол китептерде ааламдан берилген самап айтуу, өзүнү жаратуу бар. Мисалга, кантип жаратыш керек делгенде, мен өзүмдү кайра жарата алам деген ошо самап айтуу бар. Ошондо ал эмне кылат дегенде эски түшүнүктү өчүрөт, жаңы түшүнүккө өткөрөт. Мен колуман келет деп, же болбосо ошо духуңуз түшүп калганда менин духумду эч ким түшүрө албайт. Менин духум эч кимге багынбайт. Менин сыйкырчылыгым, ишенимдүү духум. Карачы, дух жөнүндө канча бир керемет бар. Дух алтын доорду куруучу күч. Менде оору жок, менде оомат бар. Менде эмоция жок, менде эволюция, менде энергия бар. Менин денемде баардык коопту сактоочу кудурет нур бар. Кайра кайталап, менин денемде баардык коопту сактоочу кудурет нур бар. Чын эле сизде периште болсо, ар кандай коркунучтан сизди сактап турат да, аурасы менен. Мына ошентип эски түшүнүүңүздөрдү өчүрүшүңүздөр керек. Мен пендемин, мен жесиримин, мен жетиммин, мен бир байкушмун дебеңиз. Мен улуумун деп, мен жаратуучумун, мен түбөлүктүүмүн.
Эмнеге дегенде жаныңыз улуу дүйнөдөн келип атпайбы? Улуу күчтөрдө эгер өзүңдү таанысаң, жаның менен таныңды бириктиргичи болсоң, тан дегенди көп киши түшүнбөй атат. Тело, корпус, элес, тан, жанды экөөнү бириктирип алсаңыз, сизде дух пайда болуп атат. Мына ишенич, анткени жан өтө бийик түшүнүктө турбайбы? Телого эптеп бириктирип алсаңыз, мына мен сыяктуу ишеничиңиз бийик, духуңуз бийик. А дух алтын доорду куруучу күч. Өзүңдүн эски пендечилигиңди жеңиш үчүн, периштелик сыпатка же улуулук сыпатка өтүш үчүн дух керек. Дух. Манастын духу күчтүү болгон. Өзүңдү өзүң кечирүү үчүн керек болсо ошо дух керек. Бирөөнү жакшы көрүү үчүн ошончо адамды мына пенделерди сиңирип ал, периште кылып чыгар. Ошондо чындап эле баары эле периште турбайбы? Жаралганда наристе периште го. Баардык бала окшош го. Бала көрүп барсаң баары жакшынакай, күлүп, жайнап. Кичине сөз сүйлөп койсоң күлүп, жайнап турат. Периште. А кийин пендеге айланып албадыбы? А түпкүлүгү периште турбайбы? Мына ошентип сиңирип ал, ошентип мээримтөг. Аны үчүн эмне кылыш керек деген ошо кара куш мээ иштеш керек. А кара куш мээ ошо Кудайдын ордун аткарат. Бул эмне деген сөз? Жаратуучулукту ошо мээ аткарат. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, өзүңүздөрдү өтө бош кармап, боштондук үчүн эми адамзат күрөшөт. Бул жерде так берилет, бийликти өздөрү жоюп коет дейт. Бул кандай деп чечмеленет дегенде түшүнүп алат кийинче. Бул пенделер бизди рамкага салып коюптур делип. Кыргыз журту ойгонот, өзүн тааныйт, бийликти, динди күбүп коет деп берилет. Чындап эле мына ошол эмнеге рамка салып келип атат? Байлык, бийлик, жолуңду оңдоп берем, лампочка коюп берем деген бир майда сөздөр адамды майдалык алып келип атат. Эң биринчи ошо боштондук үчүн күрөшүңүздөр. Сизде боштондук болсо, мындай өзүңүздү бош кармаңыз. Жан бошта өзү жан, ааламда бошта, воздух, духов возит бошта. Өзүңүздү сиз да бош кармаңыз. Телону жөн эле бир көлөкө катары элестетиңиз. Же болбосо бир аткаруучу катары гана элестетиңиз. Ошондо сиз улуусуз, мен улуумун деп өзүңүздү жаратыңыз. Мен жаратуучумун. Мына жан алып жан салууга арбайлар укугу бар. Кыргызчылыкты мыйзамдаштырууга укугу бар. Улутун жергенди тааныгысы келбегенди айыптоого кырсыктырууга укугу бар. Анысы кандай? Сиздин да могу кыргызчылыкты мыйзамдаштыруу укугуңуз бар. Мына Кудайдан ушинтип китеп тапшырылса, ушунча сыйкыр керемет берсе, мен муну аткаруу үчүн болгон каражатымды жумшайм. Болгон кара күчүмдү жумшайм. Болгон магия сыйкырымды иштетем. Анткени колума тапшырылган. Мен ушун үчүн жаралганмын. Анысы кандай? Сиз да бекер дүйнөгө жаралган жоксуз. Сизди да ошо дүйнөнү жетектеп атат. Адамзатка багыт берди. Ошондуктан сиз улуусуз. Улуу кыргыз деген ошо улуу күчтөрдөй сыпаты бар. Ошондой сыйкыры бар, ошондой түшүнүгү бар деген сөз. Ошентип мен улуумун деп өзүңүздү жаратып, эски түшүнүңөрдү өчүрүп, мен жаратуучумун, колуңуздан бардыгы келет. Мына аялдын жан дүйнөсү жаман жака өнүксө, жегич, иричкит зат болуп атпайбы? А жакшы жака өнүксө, өнүктүргүч, көрктөндүргүч. Мына мен позитивмен го, өнүктүрүп атам, көрктөндүрүп атам. Мен сиздерди артка тарткан жокмун. Караңыз мына, жарата алат бекен демек, жарата алат. Пендени периштеге айлантса болот. Жаманды жакшыга айлантса болот. Жокту бар кылса болот. Мына, урматтуу улуу журтум, ошентип өзүңүздөрдү жасаңыздар. Ааламдан берилет, ошо кыздар көп төрөлөт. Анан дүйнөгө таркап кетет. Деп. Анан муну аябай көп ойлонууга туура келет. Кайра кайталап сезим менен суроого байланыш алганга туура келет. Мунун чечилиши кандай? Чындап эле эмнеге ошо 6 кыз 1 эркек балага туштук болуп атса, ушунча көп болсо дегенде бул доордо энелердин утушу көп болуп атпайбы? Мына эркек эне сыпатка өтүш керек.
Эмнеге эне сыпатка өтүш керек дегенде, энеде сезим иштейт, энеде мээрим иштейт, энеде жаратуучулук бар. Ошон үчүн эне көпкө жашайт, эне ошон үчүн көтөрүмдүү. А эркек акыл менен жашайт, кара күч менен жашайт. Анан эгер ушу сезим көтө албаса, кара күч жана акыл кысылгандуулук өзүн күйгүзүп коет. Инфаркт болобу, инсульт болобу, дартка чалдыгабы. Ошондуктан эне болуп жаралып калган кыздарга өтө бактылуу болуңуздар. Эне өтө көп жаралгандык ошол себеп экен. Себеби жаратуучу көбөйүп кетет экен. Анткени алар сезими менен жашайт, кыялы менен жашайт. Эки көзгө көп алдыра бербейт эне. Мына урматтуу журтум, караңызчы, бул ааламдык сабактын өтө көп кыры бар. Өзүңүздөрдү бош кармап, ошо оорук жандарды алып кирип койсоңуз болот. Кулак укпаса да алып кирип кое бериңиз. Энергия иштей берет. Көзү көрбөсө дагы, кулак укпаса дагы, ушул мунжу сынжу болсо дагы, псих болсо дагы алаксы таспы отургузуңуз. Денеңерди бошотуп, биз өткөндө эфирде айттык эле, телефон албай калыптыр, балдар уктап калган го деп. Бул энергия чындап эле күчтүү да. Ошондой болуптур. Ошол сымал бул энергия ошондой бир керемет. Эң эле барып ушу энергия багланып калат жаңы доордо. Касиет энергия багланып калат, каражат багланбайт. Аял эркек эски жашоо багланбайт, пендечилик көз караш багланбайт. Энергия носитель дегендей орусда сөз бар. Кээ бир толуп кеткен адамды улуу сөздү уят жок айтып коет, баягы мешок говно носит деп коет да. Анын ичинде эмне бар? Мусору бар. Анын ичинде кара ою бар, ал мешок говнонун ичинде. Өсүмчүлдүгү бар, ичи тарлыгы бар. Анысы кандай, ошондон чыгыңыздар. Энергия носитель болуңуздар. Энергия деген сөз бул ошо периштелерди алып жүрөт. Ааламдык күчтү алып жүрөт. Ошол сыпатка ээ. Ошол сыңары менде ошо ааламдык сабак убагында энергия носитель катары сиздерге энергия өткөрүп коем. Ошондуктан эстеп, буту колуңуздон чымырап, ошол операция болуп, био нур энергия аркылуу тазалануу жүрүп атканы ошол. Бул ичке отурат кадимкидей. Ичке отурат. Баягы ичи ооруп калган оокат буйрубайт дегендей. Телого отурат. Анан ошол энергия өткөргөн убакта ошол иштен чыгып кызмат кылат. Кадимкидей эле ушул эфирден сөздү уктуңуз, ошол замат барып, бул көз ачып чыккыча реанимация деп берилет ааламдан. Кайра жандандыруу бөлүмү деп айтса да болот деп. Био нур ушу энергия өткөргөн убакта ушу көзгө көрүнбөгөн күчтөр, мазар ээлери, жөлөмө күчтөр кызматта болот. Ар кимдин тилегине, кудуретине, касиетине жараша калыптандырат. Ушу улуулук сыпатка өзгөрүп атам деген үй бүлөлөр бар. Касиет жайгашат. Көзгө көрүнбөгөн сырлар, нурлар берилет. Чоң тазалануу болот. Ошондуктан өзүңүздөрдү өтө бош кармап, мойдун ээси бар дегендей. Же болбосо мына дин кызматкерлери айтат, ошо мен дем салып аткан кезде Алла кызмат берет, Алла жардам берет деп. Анысы кандай, ошо мен сүйлөп аткан кезде демек ошо Алла кызматта болот деп түшүнсөңүздөр болот. Себеби мен ошо Алланын, Теңирдин, Кудайдын сөзүн сүйлөп ишин кылып аткандыктан. Ошондо 21-кылымда тело жоюлуш керек. Тело деген сөз мурунку аял эркек үнө мындай болуп жүргөн да, жеке башы үчүн иштеп, кара куш мейседе колу бутуп эле. Азыр энергия топтоп аны өткөрүүгө өтүш керек. Энергияны топтой албасаң, аны өткөрүп бербесең, кызмат кылбасаң, трансформатор катары элестетилип берилет, жарылып кетет, жоюлуп кетет деп. Телоңуз
ошон үчүн жана кан менен айланган организмдердин ууланып кетип атканы, инсульт, инфаркт же болбосо ошол гепатит деген оорулардын пайда болуп атышы ушул. Өзүңүздөрдү бош кармап, ушу телого энергия отурсун деп, мына тегерегибизде ошо көзгө көрүнбөгөн энергиянын баары эле. Ал качан отурат дегенде ошо улуулук сыпатка, пендечилик түшүнүктү өчүргөн кезде отурат. Анан ошол энергияны мына отургандан кийин анан ошентип өтөт. Ошондо бул кандай дегенде, ошо кичик балдар туура сүйлөсө периштеси сүйлөтүп атат дегендей, ошо сиздердин көкүрөгүңөр тынчыбаганда, кыжаалат болгондо, майдаланганда энергия ошо периште учуп кеткен. Азыр ошо өзүңүздү бошотуп, топук келтирип, тозок жашоо бүтүп атыптыр, тозоктун деле, бейиштин деле көрүнөсүндө билсек жашап атыптырбыз, бейиш жашоого өтүп атыптырбыз. Кыргызга кут түшүптүр, кут түшкөн ошол дүйнөгө аты чыгып, футболчуларыбы, оюн чоорчуларыбы бир орун алып, карапайым элдин көтөрүлүп атканы, карапайым элдин өсүп атканы, ошо энергияга калыптанып атканы, ошо ааламдык законду дүйнөнү тегеретип атканыбыз ушунун баары кут болуп саналат. Бул акчага да келчү нерсе эмес. Бул ааламдык бир күч менен эле айланчу иш. Ыраазы болуп, ар бир секундуңду рахаттанып жаша. Ар бир секунд жашооңду. Мен аябай кубанып атам. Ошо Кудайдан азыр илим түшүп, аягында эмне деп атат? Өлбөс бол деп атат адамды. Өткөн эфирлерде да айтып өттүк. Мына жаныбыз эгер асманга кетсе, өлбөс болсо, жаны өзү өлбөс болсо, ааламдан ордубузду билбейбиз да. Бул жерде кызмат кылбасак каяктан ааламда ордубуз бар? Жок да. Канча адамдар өткөн. Ага караганда биз капкарабыз да. Жок, азыр ушу жашоого келиппиз. Келиңиздер ушул кызматыбызды кылалы. Элди арууланталы, бириктирели, табиатка мээрим төгөлү, аалам сырын билели, алар менен гармонияда, таттуу мамиледе бололу. Алыбыздын келишинче ушул жерде кызмат кылалы. Мына ошол өлбөс болуп атпайбы? Өлүмдүн сырын таптык го, өлүм кычылуудан, кыжаалатчылыктан эле болуптур деп. Анан экинчи, аалам мыйзамы түшкөндөн кийин, адамды улуулук өттөгөндөн кийин, анан билбесең, ден соолугуңан, ишиңе, малыңан, пулуңан пикир келишпестиктен, өңдө төсөк көрсөтүп, демек аны билип, сиз азыр кызмат кылсаңыз, кырсыгы токтоп атат дагы, сизди канатына Кудай калкалап калып атат. Демек өлүм жоюлат. Сиз ошо ааламга Кудайга кызмат кылсаңыз, сизге Кудай кызмат кылат. Сиздин телоңуз, оосуңуз, буту, колуңуз керек болсо Кудайга керек. Себеби сиз анын сөзүн сүйлөп атпайсызбы, элге жеткиртип атпайсызбы, табиатка мээрим төгүп, мындайча айтканда, Кудай келип эле бир корпусту кийип алды, Арбай келип эле бир корпусту кийип алды. Ошол кызматты кылып атпайсызбы? Анан сиз ага керексиз да, анан коштоп колдойт да. Сизди мазактаганды өздөрү маскара кылат. Караңызчы, кандай гармонияда болот Кудай менен адамдын ортосу. Мына ошол кезде анан өлбөстүк пайда болот. Жан өзү өлбөйт экен. Тан менен экөөнү бириктирсе, демек жаны өлбөгөндөн кийин танды кыспасаң, кыжаалат болбосоң, тан да өлбөйт экен, тело да өлбөйт экен. Өлбөстүк үчүн канча адам көрүшөт дүйнөдө? Артисттер, байлар, акчасы барлар, батыштагы каражаттуулар, а бирок жолун таппай өлбөй атат, өлүп калып атпайбы? Мына бизде өлбөс бол деди. Сыйкыр кереметиңди иштетип, дүйнөнү тегеретип, тегизде деп атат. Сотто деп атат, мына жөн эле магияң менен сотто. Өзүмчүл бийликтегилерди тытыштырып кой, тиштештирип кой. Тиштешип жата берсин, жүзү ачыла берсин, кыргыз өсүп кете берсин. Өзүн карапайым эл биринчи алтынды корготот. Себеби карапайымда баары бир касиет бар. Мына урматтуу улуу журтум. Караңызчы, Кудайга абдан ыраазыбыз. Өзүңдү жаратып пендечиликтен чыгуу үчүн дагы не деген керемет жолдорду берди. Мына, өзүңдү жарат. Мен улуумун, менин жаным улуу дүйнөдөн келген, жаным
танды кийди, мен улуу сыпаттамын. Ошол энергиям иштейт. Деп мына өзүңдү жарат. Бул жерде бир тозокду айтып, анан отко күйөсүң деген кеп жок. Сиздер ушул илимди кайталап окуп турганда эле агаруу башталат сиздерде. Ба кайра бир кир нерсени жууганда кири кеткендей. Ошондуктан жана 5 убакыт намазды да ошон үчүн берген. Кайра Кудайды эстеп тур депчи. Daarатты да ошон үчүн берген. Таза жүр деп. Анысы кандай да сиз ошол мына техника элчилик кылат бул бейиште. Жаңы бейиш башталып атпайбы? Өзүңдү тааны, улуу сыпатка өт. Улуу сыпатка өтсөң сен бийлик жүргүзүп атпайсың мына. Арбай Алла сизге барып азыр менден энергия өткөзүп атабы? Мына бийлик, бул бейиш. Бул Кудайдын колунан келеби керек болсо. Мына бир адам сүйлөп атса ошончо энергия өтүп атат. Ошончо адам айыгып атат, ошончо адам өсүп атат. Эмне деген гана бийликти берди Кудай? Анысы кандай ушуну касыңыз. Мына техникада YouTube'да турат. Кайталап угуңуз. Интеллигенттер көп угат муну. Мага ошо мугалимдер чалат да. Жөн эле коюп басып иш кылып жүрүп эле угуп атабыз туурабы дейт. Туура. Бир сөз болсо да жаттап кал. Ошондо да чоң энергия бар. Мына калыптанып алыңыз. Жаратуучумун деп жашаңыз. Себеби жаратуучу болбосоң жаңы доордо жашоонун жеми болосуң деп берилет. Эски пендечилик жашоо менен жашаган адам, ошол эл, ошол жер банкрот болот. Ошол башчы, ошол саясатчы банкрот болот. Өсө эле эмес, элин дагы, жерин дагы. А сиз өсүп кетсеңиз, ошо жаратуучулук, улуулук сыпатка калыптанып алсаңыз, ошол эл, ошол адам, ошол жер сакталып калат. Көп ойлонууга туура келет. Мен аябай көп ойлоном да, бул башчылар менен кандай болот десем, жок, бул башчылардын бири да калбайт. Себеби булар ак карага түшүп алган, ушуну билиңиздер. Атаандашуу, арыздашуу, жамандашуу, бирин-бири ушоктоо, уурулук, уят сөз, жалганчылык. А жерде периште өзү качпайбы? Касиет болсо иш жүрүшөт. А касиет жок да жерде. Калыстык болбогон жерде касиет жок. Ал адамдар артта калат, ошону эл кароо калат дейт. Кой, буларды эми алып өтөлү алтын доорго, мээрим төгүп коелу. Эми бул деле балдар эмеспи, бул деле урпактар эмеспи, булар деле адам эмеспи деп. Ошондуктан элден чыгат эми. Энелерден чыгат. Себеби энелер жол башчы. Сиздердин мээримиңиздер иштесе эле болду. Сиздердин ушу энергияңар иштеп берсе болду, энелик энергияңар, жаратуучулугуңар. Жаратуучумун деп жашаш керек. Себеби чындап эле пендени сен периште кылып жаратып коюп атпайсыңбы? Башатта жаратканда. Маңдайына отургузгандагы тилдеп, уяткарып, анан пата тартып койсо эле, жеңилдеп эле, жакшынакай болуп эле өзгөрүп кеткен. Мына мен ошентип атпайбы, периштедей тазасың деп. Ааламдан ушинтип байланыш берип турат. Буну жеригенге болбойт, урматтуу журт. Муну кантип ойлонуп көрсөң, мына эрте өчтүктү деле жез кемпирге барган кезде аты адамча сүйлөп кеңеш берип атпайбы? Төштүк билбегенде ал айтып атат. Бул кемпир жөнүндө, өгөө жөнүндө, бул сөзүнө мындай жооп кыл деп. Мен эңкейем дейт, сен эңип кач өгөөнү дейт. Ал алып берип койчу, апа өгөөм калыптыр деп айт дейт. Анан жок балам, отурсам тура албайм деп ал жооп кылат дейт. Анан ошо кезде эки кызынын атын айтып, ар жакта ошо эки кызыңыз не келип калды дегенде, ал ары караган кезде ала кач деп караңыз. Анысы кандай ошо аты кеңеш берип аткандан кийин мынча ишти чүргөн ошо периште
көзгө көрүнбөгөн күчтөр дагы ошол түш аян аркылуу, байланыш аркылуу ушинтип кеңеш берет. Сизге да кеңеш берип атат. Сиз байкабай атасыз. Ошо түшүңүздөн жөн эле мындай бир көкүрөгүңүзгө көп нерсе келет. Ошонун баары эле сиздин бир жөлөмө күчүңүз, сиздин периштеңиз, ата теңиздин арбайы. А биз көрүнүүгө карап ушундан көп жаңылып атабыз. Мына жарат. Пендени периште кылып жарат. Кантип? Мээрим төгүңүз. Сиздин мээримиңиз күчтүү. Кудайдын мээрими менен жаралганбыз го. Демек биздин мээримибизде чоң энергия бар. Бала чагаңа мээрим төгүп жакшыда сүйлөсөң анан баш ийет сизге. Аны менен тирешип алсаң кырсыктайсыз, анткени улуусуз да. Сиз улуулук сыпатыңызды билбегендиктен аны менен тирешкенде кырсыктайсыз. Балдардын кудуретине кимди ким таазим этпесе жазаланат деп берилет. Керек болсо ошо балада бир кудурет бар. 2000-жылдан кийинки балдарда өтө чоң керемет бар. Ошондо чоң акыл бар, ошондо көк кандуулук бар, ошондо улуу сыпат бар байкасаңыз, ошондо унчукпастык бар. Караңыз, мына ошентип сиз жараттыңыз. Мен аябай кубанам. Ошол Кызыл Кыядан, Ноокаттан, Ош, Жалал Абад, Талас көлдөн чалып, ушу өсүп калдык, өзгөрүп калдык. Кокуй улуумун деп бала чакамы унчукпай калдым. Кээде унчугуп алып, өзүмдү соттоп калдым дегенде кубанам. Демек мен жаратып алдым. Жаманды жакшы кылып албадымбы? Пендени периште кылып албадымбы? Пасты улуу кылып албадымбы? Анысы кандай сиз да азыр өлөм деген адамды өлбөс кылып албадымбы? Сыйынганды сырдаштырып албадымбы? Мына мени жаратуучулук деген ушул. Анысы кандай сиз да жаратыңыз. Жомоктоштуруңуз, боёңуз. Мына урматтуу улуу журтум. Ушул санариптик кичине айырма болгондуктан менден илим алган кыздар, эжейлер, агайлар телефонду эртерээк алып сиздерге алынын келишинче жооп берет. Мына азыр ошо эфир убагында. Калганын мага келип берет. Буяктан жооп кылабыз. Анан ошо эжеке агайындар дагы кызмат кылып бир кырсыгыбыздан кутулабыз деп, ошон үчүн жаралганбыз деп өздөрүн таанаган. Ушул чүйдүн тегереги болсо чалсаңыздар ушул телефондорго сиздерге барып сабагыңыздарды окутуп, китебиңиздерди жеткирип берет. Ооба түшүнөм, көрпендичиликтен чыгып кетүү кыйын. Окуу, угуу жеңил, аткарып калыптануу, анан ой менен башкаруу бул өтө татаал. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, ошо телефондорго ошо WhatsApp аркылуу, SMS аркылуу адресиңиздерди тыштап койсоңуздар, ошо эжекейлери барып бир бутулка эле арактын баасы андан да арзан 4 китеп 300 сом. Анан жол болуна төлөп берип койсоңуздар барып кызматын кылып, түшүндүрүп, мен сыяктуу энергия өткөрө алган эжелер бар. Уктатып, дем салып, энергия өткөрүп, жакшылап окутуп келчү. Мына, урматтуу улуу журтум. Ошентип сиздер мындан ары мен жаратуучумун, мен улуумун. Кудай ушу кыргызга бир чоң милдетти бериптир. Кыргыз ошон үчүн өнүп кетпептир. Кыргыз ошон үчүн жоюлуп кетпептир. Кыргыз үчүн жок болуп кетпептир. Кыргыз көрсө бир уюткул экен, кыргыз бир журт экен. Ошо кызматыбызды кылышыбыз керек экен деп сиздер ушу кызматыңыздарды алып, өсүп, өйдөлөп, өлбөстүк өтүп, пендечиликтен кутулуп, ушул сыйкыр энергия ээ болуп эртең адамзатты жетектеп кетиңиздер. Сиздин энергиңиздер менен дүйнө айланат, тегеренет. Себеби кыргыздын 4 керемет куралы бар деп айткан. От, суу, таш, аба деп. Абада эмне бар? Арбай мазар ээлери бар. Көзгө көрүнбөгөн күчтөр бар. Сууда эмне бар? План программа бар. Ташта магия бар.
Теңир мыйзамы бар. Жан, рух бар, отто. Мына ошо менен дүйнө тегеренип атат. Мына ар бир мамлекетте академия наук деген өзүнчө бир институт, академия бар. Кана бир жаңылык киргизгени. Канча мамлекеттен каржыланат. Канча аякта атактуумун деген наамга ээ болгон адамдар отурат. Кана менчелик бир жаңылык киргизсинчи. Бир багыт берсинчи. Аяк каржыланат. Служебный машинесине чейин бар. Кана каржыланган эл өкүлдөрү бир жаңылык киргизсинчи, багыт берсинчи, өнүгүүнүн жолун берсинчи. Жок. Ошондуктан сиздер да өссөңүздөр, сиздер да академия науктай дүйнөгө багыт бересиздер. Багыт не болуп калыптыр? Сөз не болуп калып? Сиздер энергияңыздар менен тейлейсиздер. Сиздин жөн эле баягы мантра сөз болгон го Кыргызда. Акаев көтсүн дегенче, Бакиев көтсүн деп энелер чыкканда кеткен го. Ошо энергия иштеп кеткен. Анысы кандай эле сиздин энергия сөздөрүңүздөр дүйнөнү тегеретип тегизделет. Себеби сиздер адам эмессиздер, сиздер пенде кул эмессиздер, сиздер бир ааламдык күчсүздөр. Жөн эле көктүн жердеги көчүрмөсүмүн деп түшүнсөңүздөр туура болот. Ошон үчүн улуу Кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат. Эгер эскиче түшүнүк менен жашасаңыз, сиз ушул Кыргыз журту жери банкрот болот. Ар тараптан кырсыктайсыз. Ден соолугуңуздан мына бала чакадан, мал пулдан касиетиңиз качып атат, периштелериңиз качып атат, улуулугуңуз учуп атат. Элиңизде, журтуңузда тынчтык болбой атат, ажырым. Ошондуктан улуулук сыпатка калыптанып, жанагы жаратуучу сөздөрдү, о китептерди заказ кылсаңыздар жеткирип берет, салып ийет. Буну бекерге бергенге болбойт, себеби энергиясы бар. Сүт акыдып коебу, мисалга бир көп энергиясы бар. Энергиясы иштебей коюшу мүмкүн, энергиясы тетир иштеши мүмкүн. Боёгу менен кагаз акталыш керек деп берилет. Муну бекер таратсам деле болот эле. Арзандын тусу арзыбайт дегендей, мунун да ошондой чоң энергиясы бар. Мына урматтуу улушту. Келиңиздер, мына академия наук сизди сактап калбайт бекен? Сактап калбайт экен. Идея жок, ааламдык түшүнүк жок. Ал жерди чукур берген, ал жаңылык деле эмес. Кыргыз жергесинде жер деле көчпөйт эми. Себеби биз ушул ааламдык билдирүү менен тазалап койдук. Ушул кышта, жаз алдында. Ошо сыяктуу сиздерде да сыйкыр иштеш керек. Сиздерди саясатчылар куткарып кетпейт экен, багыт бере албайт экен. Банкрот кылып коюшу мүмкүн экен. Кысылуу кыжаалатчылыктан эртең ооруп, ар кандай дартка, кысылган менен айланган организм менен ооруп калышыңыз мүмкүн экен. Өлүп калышыңыз, бала чака тентеши, себеби улуулук өтө албасаң ошол кырсык болот да. Ошондуктан эскичиликтен чыгыңыздар. Пендемин деген, жесирмин, жетиммин, же аялмын, же колуман эчтеке келбейт. Жок, сиздин жаныңыз ааламдан келген. Ааламды күчтүүсүз. Ааламдык сыпатка адамзатты сиз калыптандырасыз. Ошентип өзүңүздү жаратыңыз, ошол өзүңүздү таануу болот. Мына мен өзүмдү таанагам. Мен адаммын деп айта албайм өзүмдү. Адамдарга аралаша албайм. Себеби кысылып кетем. Майда сөз, майда кеп, майда түшүнүктөн. Мен өзүмдү ааламда күч деп санайм. Мен адамзатка башчымын дейм. Бул кыргыз журту не болуптур? Мен байды банкрот кылып коем. Себеби банкрот кылбасак, сыйкыры менен, энергия менен, анда булар дагы бийлеп кете берет. Анда улуу журт, улуу иш уланбай көпкө созулуп калат. Адамзат кырсыктап калат. Бул чындык, бул жаратуучулук.
Ошондо Манас келди десек болот. Манас кылычы менен, кара күчү менен чапса, азыр биз касиетибиз менен, энергиябыз менен, сыйкырыбыз менен чабабыз. А максатыбыз бир гана. Кыргыз бол же кыргын бол. А кыргыз деген эмне? Улуу сыпатка калыптан табият сырын, аалам сырын, табият кызматын, адамдын жашоого жаралуу максатын бил. Доор талабын бил. Ааламдык түшүнүккө өт. Эскичилигиңен чык. Көрдүңүзбү, ошондо аалам жерге түшүп кетти дагы адамды кийип алды. Адам ошо сыпатка калыптанбаса кутулбайт. Бул башатта болгон улуулук сыпат энедеби, атадабы, умайдабы, аталардабы, бабалардабы, чоң атадабы болгон, кыздабы, эр жигиттеби болгон. Биз ошо сыпатыбызды жоготуп ийгенбиз. Ошол эле сыпатка азыр калыптан. Мына арбай. Эмне ууру кылабы? Же уят сөз айтабы? Же жалган айтабы? Айтпайт да. Анысы кандай улуу сыпатка жеткен адам жалган айтпайт. Ушак сүйлөбөйт, ууру кылбайт. Жаман сөздү озанбайт. Ал адам акчага иштейби, ал коррупционер жок, ал албайт. Ал акча адамды кырсыктырып коюп атпайбы касиетин. Ошол түшүнүккө жетсе анан ошондо коррупция жоюлат. Ошондо ууру кылбайт ал. Акча бериши мүмкүн бирөө алып келип. Бирок ошону албай да кой, бул тике мындай түшүнүктө болот. Бул бата үчүн, бул менин эмгегим үчүн, бул менин илимим үчүн деп. Майтокочун алып келсе да кой мунун көңүлү ооруп калбасын. Жакшы экен, ыраазымын. Көңүлүңүздөнбү деп, же түш көрдүңүзбү деп караңызчы, ушундай мамилеге өтөт. А бул эски түшүнүк менен эч нерсе токтобой турмат. Ошон үчүн өзүңүздөргө ишениңиздер. Адам өзүнө ишенбесе, эч ким, эч нерсе жардам бере албастыгын эстен чыгарбаңыз. Кудай да сизге жардам бербейт эгер өзүң ишенбесең. Өзүңдү тааныбасаң, өзүңдү жаратпасаң, өзүңдү жасабасаң, өзүңдүн эскилигиңди соттоп, оңдобосоң, сизге эч ким жардам бере албайт. А өзүңө ишенсең, анан жакшы адамдар, анан Кудай жардам берет. Ошондуктан кырсыктан чыгып кетиңиздер, кыйын күндөн чыгып кетиңиздер, тозок күндөн чыгып кетиңиздер. Тозокто жашап атасыздар азыр эски түшүнүктө. Кайрадан көргө барганда анан тозокко түшөм деп да бир баланы башыңыздарга үйүп алып атасыздар. Азыр бейиш көтүп кетиңиздер. Жан дүйнөң тынчыса, көкүрөктө бейпилдик болот. Көкүрөктө бейпилдик болсо анан багындыруучу энергия жайгашат. А жан дүйнөнү кантип тынчытам дегенде, бийик түшүнүккө өтсөң, бийик сыпатка калыптансаң, болбогон нерсе да, бул эмне болуптур? Балаң кырсыктап атат. Кантип башым оорубай коет? Кысым өйдө төмөн болуп атат. Кантип башым оорубай коет дейт кээ бирчи. Ооба түшүнүп атам, мен ата катары. Ойлонуп атасыз. А бирок кызыңыздын жаны бөлөк да. Балаңыздын жаны бөлөк, миссиясы бөлөк. Демек аны дагы улуу күчтөр улуулук өткөрүп атат. Тарбиялап атат. Сиз өлүп калыңыз, эртең кыжа алат болуп. Ал өлүп калганда ал оңолбойт, огош бетер минуска кетпейби? Мүмкүн сиз улуулук өтпөгөн үчүн бала чакаңызды кармап атат. Себеби сиз өзөксүз. Мына бала чакадан кырсыктатат. Кыз турмушка чыгып кетсе, тагдыры алмашып кетти, кубулуп кетти, башка кызматка кетти кызым. Башка үй бүлөгө, башка журтка кетти деп кошок кошуп узатканбы? Анысы кандай эң жаман жоготуу, өлүмдө дагы ошо кайып болгондо, кайтыш болгондо, ошондо да ыргак менен узатып атпайбы? Өлүмдү дагы сиздер туура түшүнүңүздөр. Ал өлгөн жок, ал башка дүйнөгө кызматка кетти. Апаңызбы, атаңызбы, жарыңызбы? Тетирсинче ошо Кудай арбак колдо деген бул туптуура. Колдосун, ал сизден бийик, ал көрүп турат. Ал жаныңызда. Демек өлүм жок, өлүмдө кейибеген кыргыз. Улуу сыпатта адам. Демек майда бир балам өйдө төмөн болуп атат турмуштан, ошого кейиби. Ажырашуу ошондо жоюлат. Сиз улуулук сыпатка жаңыланууга өткөндө, эл журт жаңыланууга өткөндөн анан ажырым ошондо жоюлат. Анда адам ажырашпай калат. Анда турмушка чыгаардан, келинчек алаардан мурун аябай көп ойлонот.
милдеттенет, өзүн тарбиялайт. Андан кийин анан келинчек алат. Мына урматтуу улуу журтум. Караңызчы кандай бир керемет. Өлүм эмнеден пайда болду? Ошол эски түшүнүктөн, кыжаалатчылыктан, пасттыктан. Оору деле ошондон, турмуштун өйдө төмөнү деле. Касиетиң болбосо, кыздын бактысы жабылат. Касиетиң болбосо, боз баланын да турмушу талкаланат. Жөн эле. Кептин баары ошо касиет, улуулук сыпатта болуп атат. Чындап улуу журттун аң сезими өтө ылдый түшүп кетти. Бирок мен кубанычтамын, бул каныбыздагы, сөөгүбүздөгү кызматыбыз. Өз ордубузду табабыз биз. Эң башкысы мына. Көктөн буйрулуп энергиялуу илимдер түшүп атат. Көп адамга. Жеке эле мага эмес. Ошонун баарын бириктирип келсең, бирин-бири бойойт. Ал кээ бир адам бирок жазды деген менен эки сөздү бириктирип айта албайт. Себеби анын кызматы элчилик эмес. Анын кызматы энергия иштетүү эмес. Анын кызматы жөн эле алып коюу. Керек болсо чечмелей албайт. Түз түшүнүп алышы мүмкүн. Аял эркек жоюлат десе, алар таң калганда кантип эми аял эркек мамиле болбой калат ортодо деп. Жок, ал аял эркек деген эски жашообуз жоюлат. Ошо түшүнүгүбүз жоюлат. Азыр ошо адамзат жер эне менен гармонияда болду. Аял менен эркек менен гармонияда эмес. Табият менен, аалам менен гармонияда болуу деген түшүнүк пайда болот. Мына урматтуу улуу журтум. Демек, бала чакадан, мал пулдан, касиеттен эң башкысы кырсыкпаш үчүн, ден соолуктан кырсыкпаш үчүн жаңыланыңыздар. Эскичилик менен жашаган жер, эл, адам банкрот болот. Аны үчүн эмне кылыш керек дегенде, мээдеги ошо пендечиликти жоюп салыш керек. Аны үчүн ошо жаратуучу сөздөр берилди. Бул эмне деген сөз? 21-кылымда адамзаттын гени жетилгендигине байланыштуу боёк берүү, өзүңдү өзүң калыптандыруу үчүн самап айтуу керек. Самап айтуу бул өзүн өзү программалаштыруу, куруу, боё, эски түшүнүктү өчүрүү, жаңыны көчүрүү кызматын аткарат. Эң оңой, тез ремонттоочу, жаратуучу жеке курал, бычак сыяктуу, оружие сыяктуу курал, сыйкыр ачкыч болот. Самап айты 21-кылымга чейин толук кандуу иштеген эмес. Самап айтуу негизинен жоюлган нерсени жаратат. Мисалы, мен улуумун деген бул жоюлуп кеткен да. Ошону айтсаң, ошо сыпат калыптанат. Ал чын дилден, ички жан дүйнөдөн айтылыш керек. Жаңы доордо, ааламда, жерде мыйзам өзгөргөндүктөн биз суранган, тиленген Кудай кызматты өзүбүзгө өзүңдү өзүң жарат, боё деп берип салгандыктан анан мантра кызматы өз күчүн көрсөтөт. Бул гени жетилген адамдын зор күчү. Мына, гени жетилген адам энергия жөнөтүп атпайбы? Зор күчү. Караңыз. Эми сиз жаратып, боёп, курсаңыз алтын доорду, Кудай коштоп, колдоп, мөөр басып берип турат. Мына мен сүйлөгөндө, химия жүргүзгөндө, алар физика болуп анан жыйынтыгында айыгып атасызбы, өзгөрүп атасызбы? Караңыз. Мен астафролло деген жокмун го. Дарат алып келдим деген жокмун го. Учурчак менен келдим да, мына мен энергия өткөрүп атам. Өйдөлөтүп атам, калыптандырып атам, качкан касиетиңди жайгаштырып атам, көзгө көрүнбөгөн нурларды телиңе отургузтуруп атам. Энергия носитель кылып атам. Эстеп атасың, уктап калып атасың, демек эски чыгып кетип атат да, жаңы нерсе жайгашып атат. Өзүңүздөрдү жаратыңыздар. Мена о жерде ушундай самап айтуу бар. Мен өзүмдү өзүм соттогонго, оңдогонго күчүм жетет. Кайра мен өзүмдү өзүм соттогонго, оңдогонго күчүм жетет. Эскини соттоңуз. Пендемин дегенде. Мен көз караш калтырып ийбедимби деп соттоңуз. Ошол кезде сизди улам сынап турат өскөнүңдү. Жанагы
эртештиктин аты сүйлөп аткандай аалам күчтөрүндө сиздин ата тек периштелериңиз сизди сынап турат улам. Арбайыңыз, өскөнүңдү кайтпаса деп турат. Мына урматтуу улуу журтум. Бул табыгы илим өзү татаал, бирок башка багыт жок. Ааламдан программа, жана партиянын программасындай, президенттин программасындай кабар, илим, сунуш, тапшырма түшкөндөн кийин жердеги нерсенин баары жоюлду. Адам мыйзамы, программасы орундалбайт. Бир гана адамзатка кыйынчылык, кырсык алып келет. Күндөн күнгө татаалдаштырып атат. Бир закондоруна каршы келип атат. Адамдын башы айланайын деп калды. Же сотуна барарын, же жогорку кеңешке барарын, же өкмөткө барарын, же президентке билбей да калды мисалы. Көрдүңүзбү? Татаалдаштырып атат. Ар кандай адам ойлоп чыккан медицина татаалдаштырып атат. Ар ким келип эле бир казына акча үчүн иштеп атат. Дары саткан деле, тяньшиси, дабир белеясы бир чөп деле, жөн эле кыргыздын эле бир чөбүн алып келип мисалга. Жерде чыгат го ал. Эмне аякта чыгып эле биз кыргызда чыкпай андай чөп. Абийирин акчага сатты. Адамдык сыпатын акчага сатты. Мен болгон мүмкүнчүлүгүмдү мен жумшайм. Мейли каражатымды жумшайм. Мейли буту колум үсүлгүчө чуркайын. Ааламдык мыйзам жеңди. Убакыт ошо ааламга азыр иштеп атат. Ошон үчүн пендечилик өчүп атат. Ары каңар жок. Өтсөң өтүп кеттиң өткөлдөн бурулуш кылып, өсүп. Кутуласың же өлүп кутуласың деп берилет. Болбосоң анда тырышып, эскичиликтен чыга албай, акылыңа алдырып, көз карашка алдырып өтүп кетесиң. Мына урматтуу улуу журтум. Кудайга ыраазы бололу. Мына адам ата көрүнгөндө айтылып атат. Кудайдан адамзат үчүн илим түшөт деди. А илимдин аягы эмне болот дегенде жаратуучулукка өт деп атат. Арбайлар бата берсе ата жолунда. Мына мен бата багыт берип атам. Алар багыт да батанын өзү. Ушу ата жолу жөнүндө айтып кетсөм, ата жолунун сезону бүттү деп айтсак да болот да. А жерде өтө көп карама каршылыктар. Ооба, мазарга алып барат, мазардын энергиясы менен сизди тазалап коюп атат. А мен мазар ээсин сизге жумшап тазалап коюп атпаймынбы? Бесплатно эле үйүңдө отургузуп эле. Кайра келип намаз оку дейт. Же динде эмес, динде арбай жок да. Мазарга барганга болбойт. Же кыргызчылык эмес. Кайра эле бир будаламай, акча жазамай. Азыр арбайлар өс деп атат. Кайра ошолордун сыпатына отур. Алыңдын келишинче сабак өт. Ошондо сен утасың. Оператор балдар жаңылды окшойт. Мен телефонумду чыгарып коюп, городскойдогу суроолорду жазып мага алып келиш керек эле. Мындай түз эфирде ушундай мүмкүнчүлүктөр, кемчилдиктер боло берет урматтуу улуу журтум. Адамзаттын аң сезими бул өткөл мезгилде да бир өчүп калат. Акылын башкара албай, өзүнө өзү келе албай бир кызыктай нерселер болот. Бул баарыңыздардын башыңыздарга келет. Бул табыгы илимди алып дүйнөнү адамзатты айланып кетиш үчүн ошол өтө бийик аң сезим керек деп берилет. Ал баардык адамда эле жок. Ар жактан даярдалып келиш керек адам, аркы көктөн буйрулуп. Мына урматтуу улуу журтум, келиңиздер эми ушу өлбөй туруп кайра жаралыңыздар. Өлүп жаралган болсоңуз сиз баягы наристе болуп жаралмаксыз. Азыр өлбөй жаралсаңыздар сиздер периште болуп жаралысыздар. Периштедей тазалык, периштедей сыпат, периштедей мээрим. Ушу кудайлык сыпатты өзүңө калыптандыр. Кудайдын кечиримдүүлүгүн эске ал.
ошондой кечир. Эмнеге дегенде могу жалган дүйнөнүн өкүлдөрү баат кайтыш болуп кетиши мүмкүн. Больницадан бирөөнү чыгарып берсе да айтат го көңүлүн оорутпагыла деп. Анысы кандай, сиз улуу адамсызбы? Диндегилер менен же дагы бирөө менен карама каршы чыкпаңыз. Каршылашып өйдө төмөн айтышпаңыз. Сиз улуусуз да, бул эволюция убагында болгон турбайбы? Муну кечирип коюшуң керек турбайбы? Деп кечирип коюңуз. Бул жан дүйнөсү жарды адам турбайбы деп мээрим төгүп коюңуз. Койчу, бул деле адашып жүрөт да деп энелик сыпат менен жаратып коюңуз аны. Муну деле туура түшүнсө болот да. Урунуп, беринип, аң сезим өтө болду ыйлап калганда деп. Жаратып, мээрим төгүп, кечирип, мына ошо улуулук сыпат, кудайлык сыпат. Ошо сыпатка калыптануу, арбайлык сыпатка калыптануу, периштелик сыпатка калыптануу, пендечилик сыпаттан чыгуу керек. Пендечилик сыпатта болсоң, пенде болсоң боло бер. Бирок элди пендечиликке сүйрөбө. Мына мисалда менди көрө албастык деген жок. Ал менин ишим эмес. Мейли көрө албаса башкалар көрө албас боло берсин. Мен андан чыгып кеткем. Сараңдык менде жок, мисалга. Ошол сыяктуу эле бийиктеп кетиңиз. Ошо күндө ачылыш жаңылык кыла берсеңиз, ошо эски лигиңизден, аял эркек түшүнүңүздөн чыгып сиз кутулуп кетесиз. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты, урматтуу улуу журтум. Сиздер ушуну түшүнсөңүздөр болот. Жаңы түшүнүккө өтмөйүн, ошол улуу сыпатка калыптанмайын, ошол адам, ошол эл, ошол жер ар тараптан кырсыктайт. Оорусу көбөйөт, анткени эмоцияда жүрө берсе, оору көбөйөт, ажырым көбөйөт, пикир келишпестик көбөйөт, каражатка байланат, анан улуу элди башка улуттарга анан жем болуп калат. Ошондуктан ар бириңиздер өз башыңыздар үчүн күрөшсөңүз анан эле коом оңолот. Сиз оңолсоңуз, абыраңыз менен үй бүлөңүз да оңолот, өзгөрүү болот. Бүгүнкү теманын маңызы ошол болду. Бүгүнкү теманын негизи ошол болду. Пендечиликте баладай болуп, улуулукка өттүк, эми ошо энедей, атадай сыпатка ээ бол. Улуу сыпатка ээ бол. 1-4 күнү кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар. Ушу WhatsApp номерге баарына жооп бере албайм, бирок WhatsApp катары суроолор болсо, түш чоорулар болсо, ошо эжелер келип бир кичине сабагын берип китебин жеткирип берсе десеп адресиңиздерди калтырсаңыздар, таап жеткирип кызмат кылганга ошо элден чыккан өзгөчө адамдар даяр. Алар айлыкка деле иштебейт, ошол бир агартуу, бириктирүү, аруулантуу үчүн гана иштейт. Көкүрөгүңүздөрдө кыштар кетсин, көкүрөгүңүздөгү муздар кетсин, көкүрөгүңүздөрдө баягы ак кара деген түшүнүктөр кетсин. Көкүрөгүңүздөрдө ошо жаз байырлап, көкүрөгүңүздө бейиш байырлап, көкүрөгүңүздө тынчтык байырласын. Ошо касиетиңиз болуп, түнүңүз тынч, күнүмдүк ырыскы сиздерде болсун.